Ассаламу алейкум достор. Нурел Султанов подкаст каналында кезектеги дагы бир чыгарылышыбыз. Ага чейин программабыздын башкы дөмөрчүсү тууралуу айталы. Бул Олувуд эмеректери кыргызстандыктын ар биринин үйүндө. Ал эми берүүбүздүн кезектеги коногу азыркы учурда жигиттер арасында, мырзалар арасында Кыргызстандагы эң популярдуу оюндарынын бири албетте бул Көкбөрү. Көкбөрүдөгү дагы бир мыкты инсан, Кыргызстан курама командасынын мүчөсү дагы ушул оюнда. Андан тышкары Ынтымак командасынын сап башындагы оюнчуларынын бири Эсен уулу Өмүрбек. Салам алейкум, Өмүрбек. Ассалам. Кош келипсиз. Рахмат. Орозоңуз кабыл болсун. Сиздердин орозоңуз кабыл болсун. Жеңил өтүп атабы? Ооба, жеңил өтүп буюрса, кыйналбай эле. Ооба, өзүңүз билгендей эле биздин проектибиз жаңы долбоорлордун бири. Шашпай, кенен, чонон эч нерседен тартынбастан бүгүн Кудай буюрса жакшы маек куруп беребиз деген ойдобуз. Буюрса. 2026 жыл Кудай буюрса Ынтымак командасы жакында эле өздүк курамыңарды баардыгын тең чыгардыңар. Негизи эле ушул Нооруз турнирине даярдыктардын баары тең аргас жакта жүрүп атат. Бирок интернеттен көрүп атабыз башка командалар. Ынтымак командасыныкы мындай тынчыраактай да. Ынтымак командасы 2026 жыл составын түзүп алдык буюрса. Жетекчилер төрт райондун оюнуна жыйынтыгына карата балдарды топтоду. Азыркы учурда бир жумадан бери даярдап атабыз биз. Талас жергесинде эле, өзүнүн Таласта эле болуп атат. Бир жумадан бери машыгып, азыр аттарды тактап, кайсы бала кайсы аткерлерин минип көрүшүп, Таластан аттарды тактап алып, мына буюрса көргө чыгабыз. Азыр эми машыгыбыз Таласта болуп атат. Машыгуу ошол жакта өттү. Негизи Өмүрбек 2018 жылдан бери мындай алмашуу Ынтымакта болду эле да, мындай 1-2-3 баладан алмашкан болсо, быйыл бум болду. Быйыл дароо эле 5 бала алмаштыбы? 2020дан бери болсо керек. 20дан бери. 2020 анткени 7 бала алмашканбыз. 7 бала, ошол 2020да 7 бала алмашканбыз. Андан бери 2025ке чейин ошол состав чаптык. Ошол состав 6 жыл ошол алмашта бир бала алмашты. Бирок основном ошол турду да. 2026 жылы жашартайык дейт окшойт команданы. Азыр жалаң жаш балдар келди. Мурун командада эң кичүү мен болсом, азыр менден дагы кичүү балдар келди да. Жаш балдар. Таласта мыкты оюн көрсөтүштү. Таластын райондор аралык оюндарда ошол мыкты оюн көрсөтүшүп Ынтымакка келишти да. Ынтымак состав жашарды да. Кадимкидей эле. Ооба. Кол узарды. Баягы эме дейт го, кичүүсү болбой ошолорго ага болуп деген сыяктуу. Быйылкы Ынтымак командасынын ушул жаштарына кандай мүнөздөмө берет элеңер? Ынтымак командасы азыркы келген балдарга. Азыркы келген балдар нарында өткөн Кыргызстан чемпионатында келген да, 1-2 болсо ойношкон да ошол командагачы. Алар эми оюнду көрүп калды, бул жактын балдар менен Талас районунун ичинен деле балдар менен ойноп жүрөт. Буюрса эми ишенич, ошолорго аябай ишенич жатып турабыз. Мыкты оюн көрсөтөт. Ушундай тандалып Ынтымак командасына келип аткандан кийин Талас областынын канча деген бала бар. Ошонун арасынан тандалып чыгып аткандан кийин жакшы оюн көрсөтөт деп ушинтип ишенип турабыз ушу жаш балдарга. Эми булар деген сиз менен райондогу аралык оюндарда мындай айтканда атаандаш болуп жүргөн, ошондой эле оюнун көрүп жүргөн эле балдар да. Ооба, оюнун көрүп жүргөн балдар. Негизи ушул бир учур болот да, мындай райондун аябай жакшы результат көрсөтүп келиптир, мындай чоң оюндарга келип калганда мындай токтоп калган ушундай оюнчулар болуп калат да. Мында кооптонгон жоксуңарбы ал боюнча? Эми антип сразу эле келип 100% оюн көрсөтүп кете алат деп айта албайбыз энди. Болот. Баарыбыздан эле башыбыздан өткөн да ал нерсечи. Мен деле башымдан өткөн. Мен көп жыл жүргөм да. 1-2-3 жыл жүргөм, оюн көрсөтө албай. Аларды деле бир оюн ушинтет деп ойлоп атабыз. Анан кийин көнүк түшүп кетсе керек. Оюн таап кетсе керек буюрса. Ошол эле учурда 2026 жылы башка командаларда эле Ынтымак командасы да ушуларды жашартып, ошол эле учурда аттагы маселе
жаралбай койт. Эми сиз айткандай мындай жакшы бала болуп, ошого дагы бир жакшы аргымактар болуш керек да. Быйылкы аргымактар. Быйылкы аргымактар эми көбүнсө эле ынтымакта чалып жүргөн аттар бүт эле. Ошол аттарга келип отуруп көрүшүп атат балдар. Азыр тренировка кылып атабыз. Бийим көрүшүп атат, тандап көрүшүп атат, бири-бирине ылайык келген алмашып мине берет го. Бир оюндан кийин таап алса керек аттарын. Бир оюнга эми минип чыгат да. Азыр мага могу ат жагат деген атты мингизип атабыз да аларга. Сиз мурунку эле ат менен? Ооба, буюрса, Рокки менен. Рокки негизи мындай жылдызыңар жалынышып, табышып калдыңар. Рокки, буга чейинки Герб, ошол сыңарында бир ынтымакка келгенде бир эки эле ат чаптыңарбы? Мен ынтымакка келгени туруктуу эки ат чаптым. Ошо Рокки менен эле Гербти чаптым. Ага чейин алмашып мындай жүрдүм. Ынтымактын курамына келгенче 3 жыл жүрдүм дедиңиз, Жана 2-3 жыл жүрүп жана 2 жыл жүрдүм да. Ошол убакта аттарды кандай мындай? Ал убакта аттарды эмди балдар алмашып минип атчык да. Мен атым мисалы үчүн мен эле минмесен башка балага да минөтчү да. Мен алмашып оюн катуу оюнда эми алмашып кайсы ат тиги ат чачап калса бул ат алмашып мине жүрчү да. Бул сиздин мындай мүнөзүңүз мындай оор басырыктуу да эмечи. Мен ошондон улам бир 2 жыл жүргөн жоксузбу деген ой болот да. Мындай башкаларды талпынып бир кирем оюнга деген сыяктуу. Жок, оюнга кирем деп аттым. Бирок эми жана ынтымакка жаңы келип 2020 келгенде оюндар болбой калган да. Эми карантинге байланыштуу оюндар болгон, президентский кубок болгон да. Ошондо оюнга киргенде атка сүйрөлүп калгам да. Ошондон мындай оюн бар улак алыш болду, анан алдыман ат келатканын карабай эле эңип атка сүйрөлүп калгам да. Ошондон да тренер, капитандар корктушойт, жаш бала бир жерин бирдеке кылып албасын депчи. Анан мындай бир аз слабый оюндарда кирип аттым, бирок чоң оюндарда байкелерди карап турдум да. 2021 дагы ошон байкелерди карап, аттын белин тартып. 2021 дагы ошондой болду. Бирок андай болгонуна мен азыр такыр өкүнбөйм. Командага мен эң көп эле кызмат кылдым. Жаш болупчу. Бирок такыр өкүнбөйм андай кызмат кылганымачы. Ошол кызмат кылганымдын жыйынтыктары азыр чыгып атабы деп ойлойм да. Ошонун аркасында, Ошонун аркасында. Негизи 2022-жылы Норустагы турнирде жана Сарыөзөн менен финалга чыкпадыңар беле? Ошондо бир гол жаратып кетип, казанын үстүнөн бир башкача бир эмоция чыкты да. Ооба, ошо алдыда айтып өткөндөй, ал убакта жана 2020-21 жана чоң оюндарга кирбей турган учурлар болчу да. Анан 2022 Норус турниринде финалда гол салып кетсең, аябай эле кубанат экенсиң, анан бир башкача бир эмоция болгон да. Ошондо бир жанып, күйүп туруп. Ушундай мындай арман кылып жүргөн нерсең ошондо орундалса, аябай башкача бир эмоция калат экенсиң да. Себеби дегенде ошондо да бир айтканыңыз бар го, жана мен ушул улакты салам деп түнү менен дагы эме кылып чыктым депчи. Ооба, аябай ниет кылгам, бирок түнү менен бир улак салсам депчи. Ага чейин майкелер канча жүрдү. Уже башкаларга салыштырып делечи, ушудан эмнеге мындай кылсаң мындай болот да деп байкелерди да ушинтип жүрүшчү да. Өзүм аябай ошо командага келгениме 2 жылдан ашып калды, бир результат кыла элекмин деп ушундай ичиммен бир башкача болуп жүргөм да. Анан ошол гол салып кеткенден кийин намысты ойгонтуп деген сыяктуу. Негизи ошол убакта эми андан кийин көп эле жеңиштерге жеттиңер. Түнкүсүн ниет кылып ошондо азыр мындай финалга чыкканда ошондой сезимдер барбы же жокпу? Албетте азыр бар андай сезимдер. Финалда если бир баланын оюну жүрөт да, бир оюндачы. Анан мен оюм жүрүп калса, команда мага иштешет да. Мен оюн анан если болбой калса, башка баланын колу жүрсө, команда ошого иштейбиз. Түн оюн алдынан ниет кыласың, ушундай чемпион болсок экен, командага жардам тийсе экен депчи. Негизи эле мындай уткандын мындай утулуштун дагы мындай башында мындай утулганда мындайраак кабыл алдым деген сыяктуу менен ойлор менен жүрдүңүз эле да. Мисалга жакында эле тагыраак айтканда былтыркы жылдын эсебинен башкы бул оюн болгон.
Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүндө дагы мындай жеңишке жетпей калдыңар да, эми бир тепкичке. Бирок оюн ушундай бир тиги көптөн беридеги андай оюн бар электе бир сезимдер башкача болду да. Жана анча финалга чейин барып 4-4 болду да, ошол учур кандай болду негизи? Утканды билгенден утулганды билиш керек дейт го. Мурун ушундай эле да. Утуп жүрүп анан утулганды бир аз көтөрө албайт элек да. Кийин мен башкаларды айта албайм, бирок мен ошондой болчумун да. Бирок утканда капан, аябай мындай чөгүп эле ушундай болуп жүрчүмүн да. Анан кийин бара уже ушундай болуп калды энди. Мындай утканды көтөрө билиш керек дегенчи. Утулганды көтөрө билиш керек. Oyun, бул oyun да. Oyun ушул oyunda утулуп калсаң эле жашоо бүтүп калбайт деген. Азыр эми Кудайга шүгүр, утулсак да, утсак дагы мындай көтөрө билебиз деп аракет кылып атабыз да. Негизи мындай ар бир команданын бир жакшы мындай оюн жүргүзүүчүсү сыңар болот да. Силерде деле мисалга кандай учур болбосун, мындай Өмүрбек бардыгы тең эле ушул азыркы учурда Өмүрбекке жана айтып атпайсызбы, бир адамдын колу жүрөт депчи, мындай учур болобу кээде? Такыр мындай колуңда жүрбөй аткан болсо дагы жок Өмүрбекке иштейбиз деп туруп сизди мындай алдыга мотивация берип сүйрөп кеткен учурлар. Ооба, андай учурлар көп эле болот. Колуң мындай бизде азыр Жөкө Орозбаев деген биздин капитаныбыз, азыркы тренерибиз да. Ошол байке менен Эрлан Төлөбеков биздин капитаныбыз. Ошол байкелер колуң жүрбөй жаткан учурда ушундай бир эми башкача бир мотивация берет да. Келет, өзүң токтот, бул оюн, өзүң токтот ойно, мындай. Бир жерден болбосо бир жерден болот. Бир момент келет, азыр шашпай тур деп ушинтип аябай ошол байкелер эме кылат да. Оюн жүрбөй атса ат алмаштыр, башка ат менен кирип көр, паска иштеп көр. Ушинтип аябай эме кылышат да. Дагы бир нерсени билебиз, мындай аттарды ылгабай чаба бересиз. Биз жакта бизде биздин райондо, Кара Бура району менен Манас районунда жерлок көп чабабыз да биз. Анан ал жакта бир эле ат чаба бербейсиң да, көп ат чабасың да. Жерлокто алмаштырып чаба бересиң. Анан мен ошондон деп ойлойм, ат ылгабайм да. Келген атты ошондой кандай болсо ошондой болуп чабып көтөрөм да. Байтордун болсо стартка чабып көтөрөм, Адинянын болсо Адинянды чабып көтөрөм. Роки болсо Рокинин өзүнүн стилинде аттарды көп эметпейм да. Айтып атканысы мындай район аралыктуу башка оюндар болсо деле, мисалы ортодон алып чыгып берип, өзүңүздүн командаңыздагы бирөөгө берип, кайра алдыңыздагы атты барып тигил жактан барып алмаштырып келип, кайра чабуулчу аттап келип, мындай ушундай оюн жүргүзгөн күндөрүңүз да болду. Ооба. Биздин райондо бир аз баланын астыгына байланыштуу ушундай учурлар болуп калат. Эмне болсо да жеңишке жетейик деген аракет менен колдон келген баарын жасайсың да. Канча жылдан бери ушул мындай бир учур болот го. Манас району өзүнүн бир деңгээлде жакшы оюндарын көрсөткөн эле, ушу райондук оюндардан финалга жеткен деле, же болбосо акыркы оюндарда эле бир аз ушундай болуп калат да. Ушул эми азыр эң күчтүү командалар Талас району, Айтматов, Бакай ата дагы күчтүү. Балдар көп да ал жактачы. Мындай бирөө Адиняндан алып чыгып берсе, экинчиси гол салат, бирөө тос берет. Биздин райондо деле Кудайга шүгүр балдар келип атат жакшы эле. Неге андай болуп атат билбейм, тажрыйбабыз жетпей калып атабы. Жакшы эле келип эле финалга жеткенде эле туруп коюп атабыз да. Эми мындай ошолордун сиз да жаш болуп, ошолордун арасынан мындай топ жарып, ушул команданын Таластын сыймы болгон ынтымак командасынын курамына кирдиңиз. Ага чейин дагы Алкан ата командасында дагы оюн көрсөттүңүз, негизи ошонун баары тең мындай бир адам сизди мынтип колдоп алып келе аткандан кабар берип жаткандай эмеспи? Мындай ошондон бери карай турган болсок, Жөкө Орозбаев менен чогуу келе атпыздар да. 2019 президентский кубокто Алкан ата командасына келгенмин. Азыр ошо Жөкөйке алып келген Алкан ата командасына. Ал жака негизи 3 бала тандоого келгенбиз да. 11 бала толук экен, анан 3 бала үчөөң бирөөгүн киресиң деп койгон да. Анан тренировка болгон, тренировкада
ошол жерде мен бир аз көрүнүп калдым окшойт. Мен кирип кеткем ошон. Андан кийин ынтымакка да келгенде. Ынтымакка келгендеги да Жокко экен салымы көп да. Ушул баланы алайык, жаш бала көрдүңөрбү, эмеге Алкан атага бир эле оюн келип результат кылып койду, ушул бала кийин буюрса деп Жокко эке аябай ызылдап алып келген да, ынтымакачы. Жокко экенин артында ушундай ийгиликтерге жетип атабыз деп ойлойм. Ошо байкеге да Алла ыраазы болсун. Өзүнүн болгон тажрыйбасы менен бөлүшүп, ушундай сүрөп жаш балдарды чыгарып атат да. Эртең Жокко эке мисалы башка бир командага кетип, башка бир команда сизге бир ушундай жакшы контракт берип, наркы командага деген сыяктуу мындай ойлор болуп кетеби кээде жанына болбойбу? Жок, эмелер сунуштар келип атат. Азыр буга чейин азыр командага уже состав 2026 түзүлүп калды да. Буга чейин деле болгон сунуштар. Анан мен өзүм ынтымактан кетким келген жок. Башка жактан көп контракт алып деле, бирок өзүң ынтымактан аз контракт алып чапсаң деле, зато ошол нерсе берекесин берсе, ошондой эле болот да. Дарак бир жерден көгөрөт деп коет го. Ынтымактан ушунча жетишкендиктерге жетип, Кудайга шүгүр муктайынча болуп, ынтымак азыр ынтымакта өмүрбек деп сыйлап турушат да. Ушул нерседен деле чанып кеткен болбойт деп ойлойм да. Бул өзүңүздүн ички өзүмдүн ойлорум дейм. Жетекчилер байкелер деле ошо кайсат минесиң аркы деп ошо ой эметип турат да. Ушундай нерсени чанып кетсең деле туура эмес болуп калат го. Эми башка командага барганда, мисалы, ар бир команданын өзүнүн мындай ынтымактын мотору Өмүрбек деген сыяктуу башка командалардын алдында бир оюнчулардын көрүкөсүнөн чыкпай каласың деген сыяктуу мындай эмелер бар да. Эми бирөө айтат, жок, эми ал жактан да аракетиңди кылып, мисалы жана алып аткан контрагыңдын мындай адалдаш керек деген сыяктуу болот экен да. Мен бир нерсеге түшүндүм, ушул Нуржан экөөңөр ушул позициядан тайбайт экенсиңер. Кайсыл учур болбосун биз ынтымакка. Ой, ынтымактан өзүп, ынтымактан көгөрүп аткандан кийин ынтымак эми албай койгончо до конца дегендейби? Кудай билет эми кандай болуп кетет. Эң башкысы баягы травмасы жок, мындай жакшы оюн болуп. Акыркы учурдагы мисалга былтыр оюндарды жаңы эреже менен чаптыңар. Ушул мындай кандай эреже болду? Силерге мындай ылайыктуу эреже экенби? Же болбосо мындай мурункуларга, мисалы, ар бир оюнга мындай тактика менен чыгасыңар да, мурунку тактика, оюндарга тактика түзүү оңой экенби, же азыркыга түзүү оңой экенби дегендейчи? Азыркы эреже бир аз ургандарды азайтып, расстоянияны кыскартты. Старттан да барып мурун поледан чыгып келаткан адам менен берки кирип бараткан адам полянын жарымынан эле алмашып кирип кетүрчү да. Азыр келип стартка кирип, анан алмашасың да. Ошол жер негизи жакшы да. Ошондой жер. Мурун эми мындай алмашканда туура эмес болчу да. Азыр урган жактан эми эң кичи балдарга жакшы болду да азыр. Коркпой эле эң өресиң, урса удаление, мурун андай көп карабатчы да. Бирок көкбөрү өзү эмоциялык оюн болгондон кийин андай деле көп нерсени тыя бергендер болбойт деп ойлойм да. Мурун эми расстояние коюш керек, бирок мынча азыркы деле жакшы. Мурунку бир кызыгыраак оюндар болчу эле деп ойлойм да мурун. Негизи сиз жана айтып атканыңыз, жана мурда ортосунан деле алмашып кетүү деп атпайсызбы? Быйыл ынтымак командасы ушул жана 31-нде жеңилип калган себеби да ушул туура эмес. Жана мурункудай болгондо ортодон чыга калмак беле, ошондой болуп калды. Ошон үчүн жалгызсырап Кубантай Казанды көздөй барып булак салып атат да. Ооба. Ушул жерде Мыйзам аябай катуураак иштегенби дейм да, ошол эрежечи. Ошол эреже ошондой жерлерде иштейт да. Если мурунку эреже болгондо биздики барып жетишип калмак дагычы. Эреже азыр иштеп атат, ошондой оюн болуп атат да. Бул деген эрежени иштеп атат деген кабар берет да. Негизи чабуулда көбүрөөк кызмат кыласыз да. Сизди мындай
коргош керек экен, коргоочулар көбүнчөсү коргойт да. Сиздин оюңуз боюнча ушул мындай кооптонгон, мындай бир аз мындай таасир берген сизге Кыргызстандагы коргоочулардан кимди атай аласыз? Мен бир аз мындай атаандаш командаларданбы? Атаандаш командалардан негизи эле мындай район аралык оюндарда деле мындай болот да, эми бир ушундай мен дайыма эле улак салайын десем ушул мени жүдөтө берет деген сыяктуу бир коргоочулар барбы? Талас районунан айта кетсек, Талас районунан Эрлан байке да. Эрлан байке жабышса дагы до конца аут калып кетет, же болбосо жылат да. Ошол байкеден кооптонуп турасың, эми район оюндардачы. Анан область оюндарда эми ар бир командада эле бар мыктуу. Азыр достук командасында эң эле тажрыйбалуу оюнчулар да бүт эле. Достук командасында коргоочулар Рустам байке жабышса мыктуу кылып жылат да алдачы. Эмко бар. Алдагы коргонуу да жакшы да. Буттага тозот. Чабуулчулар бара мындай коргоочу болуп, биринчи жарым коргоочулукка өтүп, анан коргоочу болуп кетет дегенге кандайсыз? Ошондой болот окшойт. Башында эми азыр биз чабуулда ойноп жүрөбүз да. Ошо бара өзүң мындай эме болуп баштайт экенсиң да. Урунасың, анан уже өзүң биле эле толсо баштайт экенсиң да. Азыр чабуулда эле ойноп атабыз, эми билем убакыт өтө келип может коргоочу болуп кетебиз. Негизи мыкты улакчы болуш үчүн аргымак тандаганда сиздин табитиңиз кандай? Өзүңүз тандап, мен мына ушул атты чабам, ушундай деп жетекчилерге сунуш айтасызбы, же алып келип берген аттар деле мындай? Жок, сунуш айтам. Азыркы Рокки аргымагын Гербти мен эме болгон. Гербти тренировкага келгенде мен башка байкелер келген. Анан аларга келишпей калгам, мен минип калгам да. Бирок ошо менен оюн таап кеткем. Герб мененчи. Азыркы Рокки аргымагын мен өзүм эле эме кылгам да. Байкелерге айтыпчы, жетекчи байкелерге айтып, могу ушул атты алып берсеңиздер, мен ушул атты оюн көрсөтөм деп мындай өзүм сунуштагам да. Буга чейин чаап көрүп анан сунуштадыңыз беле? Жок, муну минип да көргөн эмесмин. Жер улакта эле, биз жакта жер улакта жүрчү. Ошол жерден эле сыртынан көрүп эле ушул ат мага болуп кетчүдөй деп алдырып, анан ынтымакка келгенин мингем да муну. Ага чейин минип да көргөн эмесмин да. Мындай эле сыртынан эле көрүп ушул ат мага болуп кетчүдөй деп. Тагдыр экен анан, Ооба, келдик, жарашып, оюн таап кеттик да. Негизи аргымактын ээлери дагы кайсы бир учурда мындай, мисалга азыр бир атты көрүп калсаңыз, сиз барып көрүп койсоңуз эле, мындай баасы бир башкача болуп кетет экен да. Мисалы буга чейин бир 500 сата турган аты дароо эле улакчылар келгенден кийин мындай миллионго көтөрүлүп кетет экен. Ушундай сыңарлар кездешип эле атабы жашоодо? Мен райондук оюндарда чапкан аттар жакшы эле кетти, бирок алды Англия алды. Жана Сарат чаап калбадымбы Англия? Ошол $25,000 кеткен. Өзү 300,000 сомго алынды деп уктум беле, ошондой болуш керек эле. Ошо $25,000 кеткен. Андан кийин дагы бир карат чаптым. Ал да Аднянин болчу. Нападениясы бар болчу. Ал $12,000 кетти да. Алынган баалар бир арзан эле болчу да. Ошо азыр ошо эки ат жакшы кетти да. Андан кийин жер улактардан эле чаап калган аттар деле кетип атты. Деген мындай көпчүлүк айтат экен да, улакчылар өзүнчө бир ушундай эме кылып алган, мындай көңүлүнө жаккан атты дароо эле чаап туруп эле баягы жарнама кылып бере берет деген сыяктуучу. Ушунун кийин тетирге кесепет тийип калат деп мындай кооптонбойсуңарбы? Андай деле болбосо керек. Эми биз андай деле ниетте чаппайсың да. Өзүңө жаккан ат болсо чабасың да. Мисалы үчүн мен бул ат менен оюн көрсөтө алам. Ошол ат чапсам мен. Оюн учурунда жана ат менен результат кылып атсаң, аттын да баасы өсөт да. Анан эми ал аттардын ээлеринде жакшы сатылса, ээлери өздөрү келип мындай өзүнүн көңүлүнөн чыгарат да. Так андай деле ниетте болбойсуң. Негизи
Сиз мына сырт жакка дагы чыккан, көбүрөөк чыгып чаап келген улакчылардын катарындасыз. Көчмөндөр оюнунда дагы мындай эң бир кыргыздар үчүн бир жакшы Астанада өткөн көчмөндөр оюнунда мындай эмоция тартуулаган оюнчусуз да, мындай эң акыркы учурларда ушундай гол салып кеткен. Андан кийин бир аз мындай байкасам бир аз туугандарга мындай таарыныч иретинде ушундай болуп жүрдүңүз да. Ошол таарыныч жазылдыбы? Ал таарыныч жазылган. Ошондон кийин эле жазылган. Таарынганда эми ошол учурда ошол эмоциянын таарынычы болду да. Андан кийин унутулат да. Андан кийин канча оюн ойнодук, унутулуп кетти уже. Казакстанга барып, андан кийин оюндарда ойноп аттыңыз. Ооба, Казакстанга барып ойноп келип аттым андан кийин. Негизи ушул кыргыз казак оюну биз тетиги бир улакты кызыккандан баштап эле ушундай бир интрига менен келатат. Мындай бул тарап, тиги тарап депчи болот го бир Казакстанга барып сиз оюн көрсөткөндө мындай бул мындай деген сыяктуу эмелерди кылбайбы? Бут тосууларды кылбайбы ал жакта? Бут тосуулар андай деле бут тосуулар болбойт. Ал жактан эми жаш оюн көрсөтүп атсаң эми ким бут тосуп могу эле деген. Дайыма эле жакшы маанай менен кирип чыгып. Мен өзүм негизи Таласта границанын жанында жашайм да. Казакстанга бир 15 мүнөттөр өтөм да. Ал жактан андай деле бут тосуулар болбойт. Ошол Жамбыл областы менен, казактардын дагы эң күчтүү командасы ушул Жамбыл областынын командасы болсо керек. Аулиата командасы. Аулиата командасы. Ошолор даяктагы мындай өкүлдөр менен байланышып, мындай ушундай эмелер барбы? Оюнчулар, анча-мынча оюнчулар менен байланышып турабыз. Оюнчулардан бөлөк мындай тааныш, жакшы адам, жакын адамдар бар да. Казакстанга кирип. Алар менен кирип чыгып ойноп турабыз. Мына ушундай достор, эсиңиздерге сала турган болсок, Нурел Султанов подкаст каналында биз дагы болсо маегибизди алдында көздөй улантып, башкы демөөрчүбүз Олубут Кыргызстан, бул эмеректер ар бириңиздердин үйүңүздөрдө. Жакында эле Ооганстанга дагы оюнга барып келдиңиздер. Ал жакта өзүнчө бир кызык болду. Ооганстанга оюнга барып келдик. Бизде ошол Манас Ниязбек экөөбүз. Ошол кандай бөлүнүп калды ошол жана областтарга бөлүндүбү же булардыкы деле жана биздикиндей болуп достук ынтымак болуп командаларга бөлүндүбү? Ошондой команда экен ал жакта деле. Кыргызстандан чакырды балдарды. Бир командага эки эле бала кошулса болот экен да, уруксат эки эле бала экен. Бизге сунуш Манасбек экөөбүзгө түшүп калды. Манасбек чалды, ушундай экөөбүз чакырып барып келели деп. Макул баса барып келели, ойноп келели деп. Ошон бир командага барып калдык экөөбүз. Сарыпул деген командага барып чаптык. Кубантаев эке менен Дастан бир командада болду. Рустам эке менен Исхак бир командада болду. Тиги Аскат Аскаров эке менен Бекказы бир командада болду. 4 командага бөлүндүк, 8 бала. Ал жакта тайгазан жок экен, жерге таштайт экен, муляж менен тартышат экен. Оюн бир аз бизден айырмасы 6-тан чабат экен. Бизде 4-төн киребиз го. 4-төн 8 оюнчу болсо, ал жакта 6-тан 12 оюнчу жүрөт экен полияда. Полиясынын размери деле биздикиндей эле. Жерге таштамай. Жерге таштамай, ооба. Биз барган 4 команда полуфиналга чыктык да. Калган Кыргызстан берки өздөрү эле чыккан командалар утулушуп калды. 4 команда полуфиналга чыктык. Полуфиналда кыргыз балдар бар командалар менен беттешип бири-бириңер менен финалга келдиңер. Полуфиналда круговой кой берди да. Ар бири менен бирден ойноп чыгып отуруп финалга келип. Финалда Кубантаев эке менен Дастан жаракат алып калды. Ордуна Сейитбек эке кошулду. Ошолар менен финалда ойнодук. Жеңдиңер. Ооба, жеңдик. Мындай эмоция башкача болот экен ал жакта, мындай. Аларда эмоция аябай болот экен, ооба. Анткени бизде азыр достук ынтымак дегендей эле экен ал жакта дачы. Силердики кайсы команда эле? Биздики Сарыпул, тигилердики Баракшан. Баракшан. Ошо экөө мындай достук ынтымак дегендей эле экен да. Байгелер, алардын байгелери да аябай. Ооба. Lexus тутуп аттыңар эле. Lexus 570 туттук. Ошол тагдыры эмне болду Lexus'ун 570? Ошол жакта эле калып кетти же кандай болду? Ошол жакта калды, бизге
мындай эле эмес. Ошону байгесинен чыгарып берди. Негизи ушул эки команда да ал жакта да кызыктуу болду. Сиздин биринчи ушул Афганистанга барганда сезимдер мындай башкачараак болду окшойт жана автомат көтөргөндөр ары бери басып жүрсө эле мындай болот го. Тигилер мындай буга чейин барып келгендер жакшы жүрүшкөндөй сезилди да. Негизи андай деле коркунуч болгон жок. Болгондо жолдон бир аз кыйналып барганга ошондой болуп калды окшойт. Жолдон бир аз кыйналып бардык да. Самолет менен учтук Дубайга. Дубайдан Афганистанга учтук да. Андан да дагы машина менен жол жүрүп калдык. Ошондо бир аз кыйналып ошондон ошондой видео болуп калды окшойт. Негизи бизди аларды деле биздин улактарды көрөт экен, аякта деле көрөрмандар жакшы экен. Биз жакта күчтүү оюнчулардын баарын эле таанышат экен алар. Оюн көрүшөт экен да. Көрөрмандар кандай экен ал жакта негизи өзү? Мындай эмоционалдуу экенби, жана бир убакыт болуп калат го, бир ортодон жарым саат мындай жана спорт этип эле ошол жерде бири менен эме боло берет экен да. Ал жакта көрөрмандар аябай көп келишет экен оюнга. Оюн көп көрүшөт экен. Мындай бизде мисалы үчүн эртең бир слабыйраак оюн десек көрөрман келбейт го. Алар андай эмес да. Бардык оюнга. Бардык келет. Бардык оюнга келет. Оюн көрсөт экен. Бардык оюнга келип көрөрман көп болот экен. Жана ортодо мындай талаштуу маселе жаралып калганда бүтүп калып аттык да. Ошол кандай чечилет экен негизи? Ошол маселеси бир аз жатагыраак экен. Алардын федерация мындай чечкиндүү эмес экен да. Оюнчулар жана андай болсо биз кетебиз деп ойнобойбуз, полядан чыгабыз деп коюшса эле анан ошентип спорный момент болуп тура берет экен да. Жарым саатпы, бир саатпы тура берет ошол жерде. Ошондон оюндар токтоп калат. Ошондон оюндар токтоп тура берет экен. Силер алып барып чапкан аттар Кыргызстандан барган аттар окшойт, Эки ат барган Кыргызстандан ооба. Биздин командага эки ат барды Кыргызстандан. Ошо экөөнү Манасбек экөөбүз чаптык. Жакшы оюндарды көрсөтүп, мындай. Анан кайра Кыргызстанга келген жок да, ошо менен калып кетти ошол жакта. Ошол жакта калды. Негизи Афганистан курама командасы мындай оюнчулары ал жактагы мындай сезимдери силерге бир башкача болду да ошол жердечи, мындай тосуп алгандан баштап эле мындай кандай конок болдуңар ал жака барып? Ал жака жана кооптураак деп көп мигранттар барбайт экен ал жакачы. Мындай туристтер барбайт. Бирок момундай биз барганда аябай сыйлашты да бизди. Даже аксакал 60-70 аксакалдарчы оюн көргөнү келсек туруп место бошотуп берет да бизге. Аксакал киши бизде Кыргызстанда аксакал киши место бошотуп бербейт да. Ал жакта ушундай сыйга аябай жакшы экен да. Сыйлашат. Ошо бир 15 күндөй жүрдүк, 15 күндөн аябай конок болдук. Аябай сыйлашты. Дагы ал жактан оюндан чыгып, дагы тиги биздин Сарыпул командасы биз жашаган жака алып кетебиз дешип да болбой. Биз 15 күндө уже биз негизи 10 күнгө эле барганбыз да. 15 күн жүрүп калып кеткенге туура келип калды. Бул да жылдан жылга уланат экенби? Кийинки жылдардагы? Алар да 6 ай сайын оюн болуп турат экен. Бизде 3 оюн болот го. 9-май, Ноорус турнири, анан 31. 31 3 оюн болот. Аларда ошондой сыяктуу эле 2 оюн болот экен. Жазда анан күздө болот экен да. Негизи сизди улактан дагы башка спорттун дагы түрү менен машыгат деп билебиз да. Эгерде сиз улакчы болбой кала турган болсоңуз, мүмкүн ошол багытты тандайт белеңиз? Ооба, күрөшмөкмүн. Күрөшмөксүз, Ооба. Азыркы окууну бүттүңүзбү ошондо, физкультурнуңду бүттүңүз, ошол багыты кандай болуп калды? Күрөшпү ал жактыкыда же эле? Ал жакта военный жагы болчу. Если көк бөрү ойнобой калганда мен күрөшмөкмүн да. Ал жакта деле мындай жакшы болчу. Ооба. Бар болчу, результат жаңы кылып келаткан кез болчу. Результат болгондо ошол кайсы деңгээлге чейин жетти мындай? Талас областынын ичинде жакшы эле результат кылып калган кез болчу да. Көк бөрүгө кызык кетип, күрөш кылып кетти. Ушул көк бөрү мындай болот го, биздин республикалык деңгээлде депчи, анан кээде бир ойлонуп, ушу күрөшкө кетсем бир дүйнөлүккө чыгат элем деген сыяктуу ой болгон жокпу? Андай ой болгон, бирок может күрөшүп кетсем ошондой деңгээлге чыгып калып белем деген деле ойлор болот. Бирок азыр көк бөрүн тандап кеткениме деле жок өкүнбөйм. Көк бөрүдөн деле ошондой результат көрсөтүп, ушундай жетишкендер жетип атканыма сүйүнөм.
негизи спортсмендер үчүн мындай спортко, чоң спортко кайтуу эч убакта кеч эмес дейт го. Мындай Кыргызстанда мындай жеңил салмактагыларга үчүн мындай күрөштө конкурент көп экен да. Анан оор салмактагыларга мындай сиздикине окшогон мындай чоңураак салмактагыларга аз экен да, бир кайтып кетип, бир барып келейин деген ойлор. Билбейм, андай кээде бир ойлоносуң, бир күрөшүп көрсөмбү депчи. Кандай болот деп. Себеби баягы сиз күрөшүп жүргөн балдар эле бул жактан кээде бир республиканы уруп аткан, болуп калаткан учурлар болот. Кайра эчиңен ойлоносуң, көк көрмөй эле жүрө берейин депчи. Баягы кээ бир травма алып калып, мына ушундай учурларда башка спортко кайтарга дагы мына көкбөрүнүн залакасы тийип калат экен да. Сиз азыр залга барып машыгып турасыз да. Ооба. Ушул травмалар залакасы тийбейби эле? Травмалар эми залакасы андай деле тийбейт. Бирок могу буттар эле эме болуп калбаса, связкачы. Көкбөрүчүлөрдүн көк улакчылардын связкасынан кетет экен да. Ошол связка эле ооруп калат кээде. Андай деле залакасы тийбейт. Жакшы экен. Эми Өмүрбек баягы сиздин жанагы бар тең эле көпчүлүк интервьюларда эле ушул нерсени сурай берет экен да, качан үйлөнөсүз, тияк деген сылай. Биз ошолордун баарын бияка жыйыштыралы. Бүгүн сиздин ушул Өмүрбек тууралуу сүйлөшүп атабыз. Өзү келечекте ушул диплом боюнча ушул аскер кызматкеримин деп калдыңыз, Анан улакчылардын ичинен бир экичөө эле мындай аскер кызматына барып келгендер экен. 23 февраль болуп калса эле сиздин анан манастын эле сүрөтү чыга берет баягы аскерде жүргөн. Биз деле аскерде 1 ай эле кызмат кылганбыз. 1 айлык эле аскер кызматына барып келгенбиз. Көбүнчө көкбөрүчүлөрдүн көп эле барып келсе керек аскер кызматына. Мен билгеним бир көп эле бала барып келген билем да. Көбүнчө силер чыгып турасыңар экранга дегенде, келечектеги ушул билимди алып, ошол дипломду иштетейин деген ой пландар барбы? Эми азырынча андай деле ой план жок. Келечекте может көкбөрү качандыр бир убакта токтосо, мен карьерам качандыр бир убакта токтосо, ошондой ошо диплом менен иштейм деген ойлор бар. Бир райондун, мисалы жогоруда айткандай, бир намысын талашып, балдарды чоңойтуп, өстүрүп, өзүңүздүн аркаңыздан да бирөөлөрдү жетелеп келип, мына ушундай болот деп мындай жана болот го. Эми көкбөрүдө оюнчудан да кээ бир учурда мындай стратегиялык нерселер дагы маанилүүрөөк болуп кеткен го. Ушундай бир жол барбы сиздин аркаңызда? Мен азыр мондай Манас районунан болбосо деле мындай бир артыман бир бала чыгарайын деген ой бар. Аябай ошентип ниет кылып жүрөм. Өзүм үйрөтүп, жакшы деңгээлге чыгарайын деген ойлор бар буюрса. Ошондой азыр бир бала мындай аябай улакка жан дүйнөсү менен кызыккан бала таппай жатам да. Жан дүйнөсү менен кызыгып, ушундай азарт болсо, ошондой баланы чыгарам буюрса, өзүм жардам берем деген ойлор бар да. Мындай көздөп жүргөндөрдөн да барбы мындай? Азыр көздөп жүргөн бир бала бар. Эмне үчүн бир бала менен эле чектелип калыш керексиз мындай? Өмүрбектин аркасынан бир Өмүрбектин мектеби деп туруп бир 10 баладан чыгарсаңыз, 10 ичинен 5 чыга турган болсо, чектелип калбаш керек туура. Бирок эми мен азыркы ойлорум да. Келечекте может көп эле колубуздан келип атса, көп эле бала чыгарганга аракет кылабыз. Баягы эме экен да, эми биз кээ бир учурда ушундай адамдык сыпат ушундай болуп кетет экен, колу ийисине тартат болупчу, мындай биздин эле райондон чыксын деп берет экен да. Сизде андай ой жокпу? Кайсыл жактан болсо дагы, может Таластан, может башка областтанбы, мындай көкбөрүгө ушундай жан дүйнөсү менен кызыккан бала болсо. Менде өзүмдө негизи ушундай болгон да. Көкбөрү дегенде мындай ичкен ашыңды калтырып кеткен. Ошол кандай бала болуш керек? Ошол сиздин жаныңызга келе турган ичкен ашым дегенсиз, мындай мунуку басып келе аткан жолуңузда мен ушул көкбөрү үчүн мындай бир курмандыкка баргам деген сыяктуу барбы? Көкбөрү дегенде кылган ишин таштаган бала болуш керек. Анчынчы. Сиз ошондой болгонсуз мисалы? Мен ошондой болгом да. Көп нерсеге мындай көз жумуш керек да. Жакта жумушун калып атабы, башка нерсе болуп атабы, күйөп атабы, жок. Ал жак калды, бол көкбөрүгө кетиш керек да. Ошол учурда мындай үйдөн бирөө жарым колдош керек да, Үйдөн бирөө жарым колдош керек, ооба. Ал жагы да бар. Сизди кимдер колдоду негизи? Мен бирок үйдө көкбөрүгө кызыкпайт эле үйдөгүлөр. Талант деген байке бар, соседибиз болот.
ошол байке колдоду. Ал өзү улак тартпайт, бирок аябай кызыгат да улакчы. Картбек Эшиевдин күйөө баласы болот, бир тууган күйөө баласы. Ошол байке колдоду мени. Мындай үйдөн мен жумушка атсам алып кетип, үйдөн сурап кетип, аттап берип барыпчы. Башка жакка барсаң эми ал эч тааныбайт да. Ат бербейт, жаш бала деп. Тиги байке аттап берип ушинтип жардам кылды. Үйдө эми байкем кызыкты, чапты бир аз. Бирок көп чапкан жок да. Папам деле улакка кызыккан жок, чоң атам деле кызыккан жок. Үйдө эч кимге кызыккан жок. Негизи биздин туугандардан жок. Тууган укта көк бөрү чапкандар жок экен да. Өзүм кызыгым болуп анан. Өзүңүз кызыгы болгондо мындай өкпөрүү башталарда жана оюндар башталарда ошонун баарын телевизордон карап же болбосо атайын ушу айылдан бери шаарга келип ушундай оюндарды кызыгып көрүп жүрдүңүзбү? Ооба. Чоң оюндарды шаарга келип көрүп жүрдүм. Ушул бир таасир сизди калтырткан, бир момундай бир эмоция талтуралган, ушул кыялданып, ушундай жерде жүрсөм деген бир оюн болду беле? Албетте, ынтымак командасын көрүп, ушул составда жүрсөм деген аябай менин кыялым эле. Мен 2019 Алканатада жүргөндө ынтымакта бир бала жетишпей калды да. 11 бала чапты президентский кубокту ынтымак командасы. Ошондо ичимен ойлончумун да. 12 бала болуп кошулса мен ушул жакта ат эле даярдап жүрсөм деп ыраазы элем депчи. Ынтымак командасына кире алсам айтып көрсөмбү депчи. Болбосо өзүң Алканатага жаңы келгенсиң да. Оюнду эле көрсөтө элексиң али. Бирок ичиңде ушундай ой бар да. Жок дегенде ат эле карап жүрсөм да ыраазымын, ынтымакта зато ынтымакта составта деген ой болгон. Бирок Алканатага ойноп ошол оюнда результат жакшы кылгам да. Ошол оюнда Алканата өзү эмне болду эле, жеңдиңер беле же? Полуфиналда Бакубат таласка утулганбыз. Анан 3-4кө ойноп 3-4 утуп алганбыз. Утуп алгансыңар, 3-4 орун болгонбуз да. Анан ошол жерден жакшы ниет кылып койсом керек. Кудай ниетимди кабыл алып 2020 ынтымактуу составына кирип калдым. Жана 7 бала менен кошо. Ооба. Баарын, шалдардын баарын кетирдиңер. Балдар келди. Ошол 2020 ынтымак жашарды деп туруп составты алмаштырган да. 7 бала алмаштырган. 7 бала келгенбиз. Келип эле жеңүүчү болдуңуз, ошол жылы, Келип эле Норус турнири болбой калды. 9 май турнири да болбой калды. Карантинге барышып, президентский кубокта чемпион болганбыз. Чемпион болдуңуз. Анда сезимдер такыр башкача болду. Анда баягы аттын белин тартып турган кез. Аттын белин тартып турган кез ал жакта. Эң биринчи ынтымакка келгенде кайсы аргымакты миндиңер эле? Эң биринчи ынтымакка келгенде Маникер деген бир кашка ат бар болчу. Тоор кашка ат. Ошону минген. Жакшы, да, мындай күлүк. Күлүк ат болчу. Ошондон жана сүйрөлүп калган деген. Ошондон сүйрөлүп калгам. Ал ошол аттагы кийин бир көл аралап качып деп, бутун эмеп кел деген ошол аттыбы? Ошол бутун ошол көлдүн жээгине качып барып бутун талкалап келген да. Аябай көпкө качкан, Ооба. Боз тери жактан барып кармашып келген да. Мына ушундай экен. Негизи мындай өзүңүздүн чаап жүргөн аттардын ичинен эң сизге мындай жүрөккө жакыны кайсы ат болду? Кайсыл аргымак мындай? Жүрөккө жакыны азыркы Рокки. Герб дагы жакшы, аябай жакшы герб. Герб эрте травма алып калды да. Анан травма алып, ошо мен оюн токтоп калды. Анан кийин Рокки отуруп калдым да. Рокки жагат да. Өзгөчөлүгү эмнеге? Өзгөчөлүгү кайрылган жагынан да. Повороттору жакшы да. Кайрсаң ордунан кайрылат да. Эки аттын ортосунан тартсаң ордунан кайрылып чыгат да кайрылкага. Ошонусу жагат. Көп атты кайрылгандан кийин токтоп калбайт да кайра секирип чыгып кете берет. Өзүнүн угунда ишин кылат кете берет кайрылгандан кийин. Негизи эле ынтымак командасын канча бир ушул 2020дан бери көп эле жеңиштерге жеттиңер. Анча мынча ортодон жеңилип калган учурлар да болду, мындай болду. Өмүрбекти аябай мындай ызакор деп мүнөздөшөт да оюнчулардын ичиненчи. Ушун канчалык деңгээлде мындай чындыгы бар? Эгерде утулуп кала турган болсо мындай баш оту менен мындай кылбайт белек деп жүрмө, мындай эмоциясы аябай бийик депчи. Утулганда баары эле ызаланса керек. Ызаланасың аябай. Оюнга ошо оюнду мындай жакын кабыл алып окшойм мен өзүм, өзүмөчү.
аябай ызаланам, ойын ұтылып қалсам. Неге бұл жерде мындай қылып қойған жоқпыз, неге мындай қылған жоқпыз деп. Мына ушундай достор, эми Кудай буйрса ынтымак командасынын алдыдагы Нооруз турнирине жеңиш каалайбыз, ийгилик каалайбыз. Эң башкысы бөөдө кырсы жок, жакшы оюн болсун. Нурбек, алтындай убактыңызды бөлүп келип, бизге мына ушул ту студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Балбандын мындай баягы айтат го, мындай эл көтөрөт депчи, ошо эл ичинде баркыңыз, даңкыңыз, дайыма аброюңуз бийик болуп жүрө бериңиз. Ишылса алдыда оюндарда бөөдө кырсыгы жок, жакшы оюндарды көрсөтөбүз. Ушул жерден пайдаланып биздин жетекчилерибизге да бир ыраазычылык билдирип коюп, ушул команданы жетектеп, чачыратпай түптөп спонсор болуп жаткан биздин жетекчи байкелерге рахмат. Алла ыраазы болсун аларга. Быйыл буюрса биздин Талас областында федерация 3 жылдан алмашат. Быйыл 3-чү жылы. Буюрса жакшы результат кылып, жакшы результат менен узатабыз деген жакшы ишеничтебиз буюрса. Адамдын оозунда болсо Алланын кулагында дейт, пенденин оозунда болсо периштенин кулагында дейт. Ошол ийгилигиңиздерди буюрса көрүңүздөр. Алда мыкты оюндарды биргеликте ушул ынтымак командасынын деги эле Кыргыз Республикасынын Көкбөр Федерациясы ушу уюштуруп аткан 21 март Нооруз турниринде бардык командаларга ийгилик каалайбыз дагы. Кезектеги эфирден жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Рахмат.